Кечээ Украинада аэропортто терроризмге шектелип 2 жылдан бери издөөдө жүргөн кыргызстандык жаран кармалды. Бул тууралуу Украинанын мамлекеттик чек ара кызматы билдирди. Аял өзүнүн жеке максаты менен 20 август күнү Туркиядан Одессага учуп келген. Чек арачылар аны текшерип жатканда Интерполдун маалымат базасынан сигнал келген. Маалымат дароо текшерилип, аял мыйзамсыз куралдуу топторго тиешеси бар делип эл аралык издөөдө жүргөндүгү аныкталды. Шектүүнүн иши улуттук полициянын көзөмөлүндө. Интерполго маалымат жиберилди. Санкт-Петербург шаарында 23 жаштагы кыргыз жаранынын сөөгү табылды. Бул тууралуу орусиялык басылмалар жазып чыкты. Маалым болгондой, полицияга тез жардам өкүлдөрүнөн 16 августта билдирүү келип түшкөн. Дарыгерлер жарандын башынан жаракат алып жана ууланып келип түшкөндүгүн кабарлашкан. Алдын ала маалыматтар боюнча, ал башындагы жаракаттарынан улам жана психотроптук заттан уулангандыктан эсине келген эмес. Маркумдун аты жөнү жана окуянын чоо жайы такталууда. Кечээ Ош шаарынын Борбордук мечитинде көз азиздери арасында Куран боюнча жарыш өттү. Бул тууралуу муфтияттын маалымат кызматы билдирди. Сынак Куран окуу, жазуу жана жатка окуу боюнча болгон. Сынакка 20га жакын талапкер катталып, жогорудагы 3 сынак боюнча 6 бала катышты. Атайын түзүлгөн калыс тартуунун чечими менен жеңүүчүлөр аныкталды. Жыйынтыгында жеңүүчүлөргө баалуу белектер жана мактоо баракчалары тапшырылган. Өкмөт бала бакча тартыштыгына байланыштуу мамлекеттик социалдык буйрутма программасын ишке киргизет. Ага ылайык мамлекет жеке бала бакчалардын кызмат акысынын жарымын жабууну пландаштырып жатат. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Мамлекеттик колдоо көп балалуу жана социалдык жактан аялуу, багуучусун жоготкон үй бүлөлөр айлык акысы 10-12 миң сомдон төмөн мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге көрсөтүлөт. Ата-энелердин биринин мүмкүнчүлүгү чектелген болсо, алар дагы бул жеңилдикти колдоно алат. Программанын алкагында ушул жылдын аягына чейин Бишкек шаарында жеке бала бакчаларга 1000 баланы, Ош шаарында 500 баланы жайгаштыруу пландалган. Жогорку окуу жайлардын педагогикалык факультеттерин бюджеттик негизде аяктаган 1531 жаш окутуучу өлкөнүн ар кайсы аймагына иштөөгө жөнөтүлдү. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги билдирди. Эске салсак, өткөн жылы жогорку окуу жайларды бюджеттик жана контракттык негизде 4186 жаш адис аяктаган. Маалыматка ылайык 1531 мугалимдин 131 чек арага жакын жайгашкан аймактардагы мектептерге жөнөтүлдү.